Жалал Абад облусунда кезинде жеке менчикке мыйзамсыз өтүп кеткен 12 гектардын тегерегиндеги жер тилке мамлекетке кайтарып алынды. Анын катарында дал ушул мен турган жердеги Сузак районундагы Жума базардын жер тилкеси дагы мамлекетке кайтарып алынып, учурда бул жерге 300 орунга ылайыкташкан заманбап шарттагы базардын курулушу башталды. Курулуш жүргүзө турган аймак убактылуу коргоочу тосмолор менен тосулуп, жер иштери башталды. Ушул тапта 70 аркандай багыттагы соода көркөлөр бузулуп бүткөн, жер тилке жабык тибиндеги муниципалдык базардын курулушун жүргүзүүгө даярдалууда. Бул жерде ошо биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен чогуу, бул жерде 75 жарандын баягы убагында мыйзамсыз сатылып кеткен ошолордун баарын мамлекетке өттү да. Бул жерде РСК банкында филиалы бар болчу, буда жеке менчиктен убагында сатып алышкан экен банк. Бүгүнкү күндө биз банкка жер бердик, 8 соттук жер бердик Сузак айыл өкмөтүнөн. Буйруса ушул жерге бир заманбап соода саттык немеси салынат да. Эң негизги максат ошол баягы чачкынды соода саттыктан кетишибиз керек да. Бул жерде баягы Сузакта ар бир жерде эле отуруп эле сатып, бир эле Сузактан эмес, Базар Коргон, Нокен, өзгөндөн да келишет да. Анан ушул жерге бир 300 орундук заманбап бир базар салынат, жабык тибинде бүт шарттары менен. Буйруса ушул күзүндө бир сентябрга берсек деп турабыз. Базарды салууга жергиликтүү казынадан 40 миллион сом бөлүнгөн. Мындан сырткары облустук өнүктүрүү фондунан дагы кошумча каражат сурашкан. Жаңы базардын болжолдуу баасы 100 миллион сом деп көрсөтүлүүдө. Курулуш Жалал Абад көчмө механизациялаштырылган отряды мамлекеттик ишканасы тарабынан жүргүзүлөт. Торговый точкалардын баарысын ушул жерге чогултуп келип коет. Бардык условиялар менен болот, крытый базар, жанакындай вспомогательный пристройкалар менен баарысы толук бүтөт. Бул жерде ачык жери болбойт, кышында жылуу, жайында салкын болот. Ал эми азыркы убакта биз проекттин иштери жүрүп жатат. Проекти толук түзүлүп бүтүп калган. Ошондой эле мындай убактылуу тосмолорду тосконбуз. Ошондой эле земляные работы жүрүп жатат. Тегиздеп бүтүп, мурдакы болгон существующий зданиялардын баарысын бузуп бүткөнбүз. Анын ордуна эми тегиздөө жер иштери жүрүп жатат. Сузактын борбору буга чейин дал ушундай көрүнүштө болгон. Бул жайда ар жума сайын жайма базар иштеп, республиканын бардык аймактарынан көчүп конгон соодагерлер топтолушчу. Дээрлик 20 жылдан бери жума базар мыйзамсыз, келишимдери жок иштетилди. Жергиликтүү бийликтен жайма базарды жылдыруу талабы бир нече жылдан бери көтөрүлүп турду. Анткени базар негизги көчөгө чейин чыгып, жол коопсуздугу сакталбай турчу. Аягында маселеге ушундайча чекит коюлду. Эми мурун бул жума базар деген жумасына бир жолу эле ар жактан келип эле могул жерге ар жерге отуруп эле сата беришчи да. Же налог төлөбөйт. Эч кандай таштандыларды чыгарбайт. Анан ошол негизинде мамлекетке өттү, мамлекет муниципалдык ишканага өтүп, ушул кийин орундуктардын баары арендага берилип, салык ошол жергиликтүү бюджетке түшөт да буюрса. Негизи канча соодагер бар болчу бул жерде? Болжолдо канча адам чыгат болчу? Бул жерде могу аянтта бир 75 жарандын түркөлөрү бар болчу. Андан тышкары дагы бир 200-300ге жакын ар жактан келгендер бар да. Жума сайын кыдырат да, Нокенде 4-күнү, Сузакта 5-күнү, өзгөндө 6-күнү кыдырып жүргөндөр бар да. Негизги туруктуу ушул жерде бир соода саттык менен алектенген бир 100ге жакын жараныбыз бар. Ошолорго биз жакшы шарт түзүп беребиз, буюрса. Бейле кетсек, базар менен катар Сузак Кара Дарыя жолу дагы оңдолууда. Ага ылайык жол кеңейтилип, башаламан жайгашкан курулуштар алынган. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Сузак.